Кутман кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан өнөр көрсөтүүсүнөн жүз көрүшүп отурабыз. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн каарманы Саркеч кыздар бычып тигүү ийриминде билим алып жаткан Амина Ашырбекова тууралуу сиздерге кененирээк маалымат бермекчибиз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык, келиңиздер. Саламатсызбы же? Бүгүнкү көрсөтүүбүзгө мына ошол кол өнөрчүлүккө кызыккан Амина тууралуу даярдап бермекчибиз. Негизи эле азыркы учурда Амина сизде билим алып жатат экен. Кол өнөрчүлүккө болгон кызыгуу негизи эле балдарды тандоодо канчынчы класстан баштап тандайсыздар? Буга деле баягы баланын жөндөмүнө карап алсаңыздар керек. Биздин чеберчилик иримибизде негизи кыздар өздөрү кызыгып келишет дагы. Бул жерден ошол башынан баштап кол тигиштеринен, ийне кармагандан баштап ушул көйнөк же болбосо юбка, шым тигип чыкканга чейин тарбия алышып, үйрөнүп кете алышат. Келгенде эле баланын жөндөмдүүлүгү бир айга жетпей билинсе керек. Ооба, сөзсүз түрдө. Кээ учурда болуп калат, өзүм кызыгам деп келет дагы. Бул жерге келгенде жанагы мисалы тигиштерди тиге албастан ушундай болуп калган учурлар болот. Канча жаштан канча жашка чейин кабыл аласыздар? Биз ушул 4-5 класстан баштайбыз дагы, 11 класска чейин окуп үйрөтөбүз. Баягы балдардын жөндөмдүүлүгүнө жараша кол өнөрчүлүгүн байытасыздар да, э? Ооба, сөзсүз түрдө булар үйдө эмнени мисалы тиккеси келе турган болсо же болбосо бир нерсеге кызыгуусу болсо, ошону биз өркүндөтүп, өрчүтүп, кошумча билим берүүгө багыт беребиз. Аминанын өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып берсеңиз, бөлөк балдарга салыштырмалуу кандай өзгөчөлүктөр бар? Аминанын негизи өзүнүн нары жактан же болбосо Кудай тарабынан берилген аябай бул чеберчиликке, кол өнөрчүлүккө болгон кызыгуусу өтө күчтүү. Себеби бул бизге келгенге чейин деле ар түрдүү кооздуктарды үйүндө жасап келген да бул кызчы. Анан кийин бизге келгенден кийин мен ушундай жасаймын дегенде мен аябай сүйүнгөнмүн дагы, бул кыздан бир нерсе чыгат деп, бул кызга мен дагы өзгөчө көңүл буруп, өзгөчө мындай мамиле жасап, ушундай иштерди жасап келебиз. Мисалы, биз бул жерге келгенде эле биринчи эле тигип же болбосо көйнөк бычып, аны тигип андай иштерди жасабайбыз. Жанагы алифбе үйрөнгөндөй эле А-Б деп кеткендей, бизде деле ушу ийнени кантип кармайбыз, биринчи кол тигиштери, андан кийин ушу коопсуздуктар негизи кирип кетет, андан кийин машина тигиштери, машинаны кантип отурабыз, ушундай майда чүйдөдөн баштап, анан акырын машинага тигиштери болуп, андан кийин бычуу болуп, же болбосо бычуунун өзгөчөлүктөрү болуп, ар түрдүү тепкичтерден өтүп барып, анан жакшы кийимдерди тигип чыгарган учурларыбыз болот. Ал эми азыр кайсыл жерине келип калды ошондо? Азыр Амина бул жерден азыр көйнөк, юбка, кээде бул мультфильмдердин персонаждарынын кийимдерин тиккенге жетишип атат. Андан сырткары бул кыздын кол өнөрчүлүктөрү же болбосо өзгөчөлүктөрү бул жактан мындай оргуштап турган таланты ар түрдүү деп айтып кетсек жаңылышпайбыз. Мына ошол бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн каарманы мына ошол Амина. Учурда Амина 15 жашта, бирок ошентсе дагы бул кыздын колунан көптөгөн кол өнөрчүлүктөр жаралууда. Амина, саламатсызбы? Саламатсызбы. Амина, айтсаң, азыр эмне менен алек болуп жатасың? Азыр мен жаныбардын маскасын тартып жатам. Мен мындай кол өнөрчүлүккө кызыккандан мурда биринчи сүрөт тартуудан баштагам. Сүрөт тартууга кызыгып, башкалардан караганда сүрөт тартууга шыгым көбүрөөк экен биринчи классты байкагам, 7 жашымда. Анан кийин ушул сүрөттү дагы жакшы тартып калгандан кийин, колум көнүп калгандан кийин ушул тарткан сүрөттөрүм чыны жашоодо көргүм келди. Анан ошолорду кол менен жасап баштадым, кагаздан, бир нерселерден тигип, дагы ар кандай формаларда жасап, ошондой кызыгып баштадым. Кийин кийимдер сүрөтүн тартканга өттүм. Кийимдерди тартып жатып, ошону тикким келет да. Ошентип интернеттен да көп карап көрүп, үйрөнүп, кийимдер тиккенге кызыгып баштадым. Мына сүрөт тартуудан башталды деп атасың да, бирок азыркы учурда кол өнөрчүлүккө кызыгып, мына ушул эле колго тарткан жаныбарларды баягы кол өнөрчүлүккө багыттап, ошолордун формасын да тигип баштапсың да. Алгачкы эмнени тигип көрдүң? Алгачкы колуңан жаралган кайсыл буюм болду? Мен бул жерге жаңы келгенде кенже эжекем мени сынап көрүш үчүн мындай шамды тигип көр деди.
буга өзүм дагы кызыгып өзүм жасагым келген үчүн буну жөнөкөй эле кийизден калпактын материалынан жасагам. Бул жактагы сүрөттөрдү, бул көпөлөктүн сүрөтүн жип менен өзүм тиккем. Колос чыгарыш үчүн ошо сүрөттөрүн да тигип, шам жанганда сары болуп жанган үчүн сары материалдан да отун чагылдыргам. Андан сырткары дагы мындай кол өнөрчүлүккө кененирээк дагы багыт бериш үчүн дагы эмнелерди көбүрөөк колдонот экенсиңер? Андан сырткары дагы мындай жиптерден тигиш, кол тигишибиз менен сүрөттөр тартабыз. Кийиздерге ар кандай материалдарга, гүлдөрдүн дагы, мөмө жемиштердин, жалбырактардын сүрөттөрүн тартканды жакшы көрөбүз. Башында келгенде негизи ушундайдан үйрөнөбүз да. Кадимки эле гүлдү жиптер менен саймалап, Жиптер менен, ийне менен жаралган кайсыл гүл? Мен өз колум менен ушул сүрөттү тарткам. Амина бул ушул кол өнөрчүлүккө чейин бир эле сүрөт тартуу менен чектелгенден сырткары кол өнөрчүлүктү негизи эле сенде баягы чоң энеңдеби, балким өзүңдүн ата энеңде ушундай кол өнөрчүлүккө кызыккан адамдар болгонбу, сага багыт берчү? Атам сүрөттү жакшы тартат аябай. Ошо сүрөткө шыгымды атамдан алгам десем болот. Андан кол өнөрчүлүккө, чеберчиликке кызыккандар менче жок болгон. Мен өзүм ошо интернеттен карап же башкалардын эмгектерин көрүп кызыгып баштагам. Азыркы учурда баягы машинени кармап деле машинага тигип, кадимкидей эле. Дагы кандай нерселерди тигип атасың? Колуңа кандай буюмдар жаралып атат? Азыркы учурда мен сүрөт тарткандан кол чеберчиликтен сырткары кийим тиккенди баштадым. Кийим тиккенге үйрөнүп, көнүгүп баштадым. Өзүм үйгө кийген кийимдеримди анча-мынча өзүм тигем. Аларды эле кадимкидей эле окшоштуруп эле тигип калдың, Ооба, аларды анча-мынча мындай ошибкалар болот, албетте, ал жаңы баштаган үчүн. Бирок кийин үйрөнүп кетем деген үмүттөмүн. Азыр кандай буюмду тигип атасың? Азыр бир юбка тигип аткам, аны бүтүрөйүн деп калдым. Анда чогуу көрөлү. Бул юбканы өзүмө ылайыктап тиккем. Этегин толук бүгүү калды. Бул күн сымал юбка. Мындай парпырак юбка. Мектепке кийсе болот. Ошого ыңгайлуу кылып, кара түстө кылып тиктим. Бул юбканы азыр бүттүм. Бул кийимдерден сырткары дагы мен азыр мультфильм көргөндү аябай жакшы көрөм. Ошондуктан мультфильмдердин каармандарына да көбүрөөк басым жасап баштадым. Алардын кийимдерин тикип, образдарын бергенди жакшы көрөм. Мисалы жакында эле мына Encanto деген мультфильм чыкты, жаңы ошонун бир каарман көйнөгүн тиктим. Бул көйнөктүн түзүлүшүн каармандыкына көбүрөөк окшоштурганга аракет кылдым. Атайын ошол каарманды тандап алгандыгым себеби анткени мындай парпырак моюндарын, жеңдерин, мурун тийип көрө элекмин. Ошо жаңы нерсени дагы аракет кылып, жаңы нерсени жасап көргүм келди. Юбкасын атайын кызыл материалдан кылдым, үстүн ак менен, сары лентаны дагы издеп таптым. Мына ушундай Аминанын жогорудагы бир топ колунан жаралган буюмдарын көрдүк. Бир гана өзгөчөлүгү бул кийимдерди тигүүдөн сырткары азыркы учурда жомокторго коюлуучу атайын образды жаратуучу мындай күчүктөрдү дагы түлкү ар кандай жаныбарлардын сөлөкөтүн ушундай материалдан тигип учурда мына ушунун үстүндө кызуу иштеп жатыптыр. Амина, бул күчүктү тигүү үчүн канча убакыт кетти сага? Убакыт кыйла эле көп кетет. Буга аз десе 10 күн, 15 күн кетиши мүмкүн. Көп болсо 1 ай, 2 ай, 3 ай кетет. Буну жасаш оңой эмес, чынын айтканда. Ар кандай ушуну күчүк кылып жаратуу үчүн кандай материалдар кетти? Тилин эмнеден жасадың? Тиштери бар экен, кадимкидей эле көзү. Кандай материалдарды бунун ичине кошуп атайын башын сөлөкөтүн чыгара алдың да? Бунун основасын жасаш үчүн поролон кетет. Жөнөкөй эле жумшак, губкага окшош. Анын биринчи челекке окшоштуруп жасап, көзүн, оозун кыркып алам. Анан кийин бул жерге формаларын бериш үчүн көзүн, мурдун, бетин жана башка томпок жерлерин дагы кыркып жасайм, жабыштырып. Калган тиштерин, тилдерин жөн эле материалдын өзүнөн эле тигип жасадым. Көзүн майонездин идишинен жасадым.
Мына ушул жерде бир эле ушул күчүк эмес. Бул жерде бир топ сенин колуңан жаралган баягы буюмдар бар экен да. Маселен, түлкүнү дагы. Түлкү, уйдун образы. Быйылкы жылы мына образ жаратууда уй жылын узатып, жолборсун тосуп алдык да. Мына ушул убакыттарда баягы жомок койгон, мына ушул колуңан жаралган кол өнөрчүлүктөр мындай керектүү болдубу? Ооба, бул жерде жомок койгон керек болду. Жомок коюп, өзүбүз катышып, сахнада жаңы жылда кече өткөрдүк. Ошондо керек кылдык. Жолборсту дагы, уйду да жасадым быйыл өзүм. Эжекелерим албетте жардам беришти. Негизи эле Амина бул ар бир каармандарды, жомоктогу каармандардын образын жаратыш үчүн мына көп жаныбарлардын мындай формасын тигип атыпсың да. Бул жолборс. Бул деле ошол жомоктордо коюлду. Ооба, буну бул жылы жаңы жылдарда көп талап кылышты. Ошо интернеттен көрүп дагы ар жерлерге сурап алып жатышты. Баары бир каршы болгон жокпуз. Баарына берип, ошо уюштурганына жардам бердик. Мына ушундай эле тиккен учурларда баягы өзүңүн мектепке баягы зыянын тийгизип калбайбы? Сен азыркы мындай болгон кол өнөрчүлүккө өзүңө бош убактың ушул нерсеге арнап калдың да. Мектеп учурунда бунун мындай кедергисин тийгизбейби? Мектептен бош болгондо кылам негизи. Бул нерселердин баардыгын бош отурганда жасайм. Бул жылы мектептегилер да кызыгып башташты ушуларды жасаганына. Эжекелерим кызыгып, мектепке дагы экөөнү жасап бердим. Мен азыр номер 14 мектеп Сатыбал Давлетов атындагы мектепте окуйм. Ошол мектепке бул жерге жасаган мектептен кийин келаткам. Мектепте биринчи сабагым бүткөндөн кийин ушул аны алып келип, анан жасап жаткан үчүн мектепте дагы жанында жүрдү алар. Эжеке аны көрүп, жакшы көрүп, жактырып, анан ушул жылы жасап берсин деп мен чакырып алып жасатышкан. Мектепке да экөөнү жасап бердим. Келечекте кандай пландар бар эми? Баягы сен азыр жашың 15те, бирок алдыда да канча пландар бар, кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Бирок кол өнөрчүлүккө болгон кызыгуу кандай, келечекте кандай нерселерди дагы тиксем деген кыялыңда бар? Азыр кол өнөрчүлүккө берилип кеткеним үчүн кийин дагы келечекте дагы ушуну алып кетким келет. Өзүм негизи кыялымдагы кесибим дизайнер, модельгер болгум келет. Көп кийимдерди тигип, аны башкалар кийип, мисалы подиумга чыгып, көйнөктөрдү көрсөтүшүн каалайм. Ал эми буларды болсо, ушундай өзүм дагы ушундай концерттерди, кечелерди өткөрүп, аларга жомокторду коюп, жаш балдарга мисалы, ошондой дагы кылгым келет. Ошол азыркы учурда кыялдарым, максаттарым аябай көп. Ошо чеберчиликке байланыштуу кыялдарым көп. Негизи эле бирок сен жаш кезиңен баягы кичинекей мезгилиңде ырдагандагы кадрларын көргөнбүз да. Ырдап калчусуң. Ырга болгон кызыгуу кандай болду? Азыркы учурда таштап койдуңбу же дагы деле ырдайсыңбы? Албетте мен кичинемде ырга көбүрөөк жакын болчумун, баардыгы эле көп эле билишет аны. Азыр чоңойгондо эмне азыраак ырдап калдың деп дагы көп айтышат. Мен ушул чеберчиликке көбүрөөк берилип кеткеним үчүн өзүм деле жакшы билбейм, бирок ырга бир аз азыраак басым жасап калдым, бирок дагы деле ырдайм. Ырдаган жакшы көрөм. Бирок сахналарга азыраак чыгып калдым болгону. Келечекте дагы деле ырдап сахна үстүнөн көргүң келеби өзүң? Келечекте дагы ырдаганды дагы алып кетким келет, дизайнерликти да алып кетким келет, бирок дизайнерликке көбүрөөк кызыгым бар. Жогоруда Амина атам гитарада чертип берет деп калды. Негизи эле буга чейин Амина ырдап сахна үстүндө дагы айрым бир жаш кезинде ырдаган ырларын дагы көрүп келгенбиз. Амина жөнөкөй эле адамдын кызы эмес, ата энеси экөө тең чыгармачылыктагы инсандар. Мына ушул ата энең жөнүндө айтып берсең, экөө тең ырчы болгондуктан. Сенин мындай келечекте ырчы болууңа дагы кандай көз карашталар? Мен ата энем аябай мындай боорукер адамдар, жөн гана белгилүү ырчылар дагы эмес. Мен өзүмдүн оюма коюшат. Каалаганың бол, өзүң кайсыл жакка тартып кетип атса, желание. Каалооң кайсыл жакка тартса, эмнени кааласаң, өзүң каалаганыңды кылсаң болот дешет көп эле. Ошол мен алар билишет да, мен эгер мага жакпаган нерсе кылсам, мен аны өздөштүрүп кете албайм такыр. Ошого биз азыр атам, апам эле эмес, мен дагы сиңдим дагы үй бүлөбүз менен мындайча айтканда чыгармачылыкка жакынбыз. Бирок атам да мурун көп айтат эле. Апам
сүрөттөрдү эмеге тиккенге үйрөтүп көрөйүн деп дагы ар жерге окутуптур, эми керектүү нерсе депчи. Анан машинкада эсимде кичинемде юбкалар тигип берет эле, бирок көп кызыга албай коюптур. Анан ошого азыр атам сүйүнүп калат, кызым өзү Кудай жагып сүйүнүп кызыгып кетти ошого деп. Ошого кээде ыраазы болуп калат, кээде ошол кийимдеринин чөгүлүп кеткен жерлерин тигип дагы ошентип бергенде аябай аларга жагат да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Амина кимдин кызы деген суроо пайда болушу мүмкүн. Бул албетте белгилүү ырчы Эмиль Балтабулов жана жубайы Гүлгүнай Жумабекованын кызы. Учурда мына ушул Эмиль мырзага кирип, мына ушул кызынын дагы чыгармачылыкка болгон өнөрүн сиздер менен чогуу баамдамакчыбыз. Ömür boyu tarıntkım gelbeyt seni, ayıptasam ardağım geçir meni. Altınım de bardakta, carığım de, canırım de. Asıl boydum men üçün kalgın emi. Sen men üçün jaralıp kalgandaysın. Jol көрсөткөн түндөгү шамдарdaysın. Altındaysın, jarkıldaysın, balgıldaysın. Жогоруда мына ушул чыгармачыл инсандар Эмиль мырза менен Гүлгүнай эженин дагы деле болсо ушул чыгармачылык ичинде ырдап аткан кадрын көрүүгө болот. Саламатсыздарбы? Саламатчылык, кандайсыздар? Кандай кызым? Кандайсыздар? Аминанын жогоруда колөнөрчүлүккө болгон кызыгуусу жөнүндө бир топ маалымат алдык. Негизи эле жакшы, колунан жакшы сонун баягы жаныбарларды аябай жакшы тигеткен. Анан Аминадан сурадык, колөнөрчүлүккө болгон кызыгуу кантип пайда болду, балким ата-энеңде болсо керек десек, бир аз шымыны бар экен эле, бирок токтотуп койгон экен деген нерсени айтты. Анан чындыгында эле канчалык деңгээлде кызыңыздарга ошо колөнөрчүлүккө болгон баягындай биз билбеген өнөрлөрү бар. Сиздерден кеңеш алсак. Бул жөнүндө кыска айтканга мүмкүн эмес, ошон үчүн бир отуруп алып, жай сүйлөшсек жакшы болот. Жакшы болот. Амина жөнүндө жогоруда жакшы бир топ маалымат алдык. Негизи эле чеберчиликке болгон кызыгысы аябай жакшы экен. Бирок баары бир баягы чыгармачылык үй бүлөнү кызы болгондон кийин кичинекейинде ырдап жүргөн да. Азыр бул канчалык деңгээлде ырдайбы, кандай нерселерди айтылат элеңиздер да? Ар бир адам баласынын өзүнүн бир ниети, тилеги болот го. Ниетке жараша деген нерсе чын экен. Себеби мен ушул кыз баланын эң жакшы кесиби бул тигүүчүлүк деп көп айтат элем да. Ошого жакын болгула деп апасын дагы айтып жүрдүм. Мүмкүн болушунча ошол тигүүчүлүккө кызык, окуду, бирок алып кете албады. Жана сиз айткандай чымыны чымы боюнча калып калды да, чоңойбой калды да, ар болбой калды. Анан өндүрө албай калдыңыз. Анан ошол нерсе кызыма өттү. Кызым муну сүрөт менен баштаган. Жаңадан сүрөт тартып жүрүп, мени тартыптыр. Мен мектепте окуганда аябай сүрөттү жакшы тартат элем, кызыгат элем. Мектеп боюнча ошо дайыма мактап койсо сүйүнүп эле жана эмелер тарта берет элем да, оформление кылып мектепти жасай берет элем. Акыркы күндөрү бардык эле мугалимдер сүрөт тарттыра бергенден тажап, мен окубай албай калдым, ырдай албай калдым, ошо сүрөткө өтүп кеттим деп анан кийин катуу көңүлүм калып таштап койгом да. Университетке барганда эч кимге билдирген жокмун сүрөт тартарымды. Билдирсем ал жакта да кармашмак. Ошон үчүн башка жактардан алсыз болуп калбайын деп сүрөттү токтотком. Анан мен кызыма өтүптүр. Анан азыр тигүүчүлүктү дагы ошол мен жана тикме машина алып бергенден кийин дагы жакшыраак өздөштүрүп калды. Анан дагы көп эле таланттар бар, буюрса. Жогоруда жана өзүм сүрөтчү болуп анан тыштап койдум деп атпайсызбы? Анан
Аминанын деле баягы чеберчиликке болгон кызыгуусу балким дагы 1-2 жылдан кийин сулгундай түшкөн болсо, зеригип тартпай тиге албай калган болсо, таштап койбойбу деген ой жаралат да. Анан мындай кызыңыз биз билбеген кандай дагы өнөрлөрү бар? Кичинесинде ырдаганды жакшы көрчү эле, сиз айткандай. Анан чоңойгондон кийин сүрөткө кызыкты, анан тикмечиликке кызыкты, дагы кандай өнөрлөр бар? Азыр пока ошол эле го. Анан кандай жолду тандаса дагы биз ар дайым колдойбуз. Атасы ошо биринчи тигип суранып жүрдү, кызым мен ушу бир нерсе тикким келип атат, машина болсо жакшы болот эле деп. Анан атасы машина алып келип берди, тиге турган. Анан эле өзү баягы дээринде бар деп коебу, кандай интернеттен үйрөнүп эле сонун бир жогорудагы эмелерди жасап баштады да. Анан бир кездерде эмнеге бирге ырдагансыздар кыздарыңыздар мененчи? Анан кызыңыздын ырдаганда кандай көз караштасыз? Балким ыр жагын деле тандаган болсо, мындан ар жагында бирге мындай ырдап, сахна үстүнө алып чыгайын деген оюңуз барбы? Ырдап калганы ошол мен ассаламу алейкум деген ырды жазган учурда обонун үйрөтүп атам кызыма. Обонун үйрөтүп атсам, тескерисинче бул мага үйрөтүп атат да. Бир жери туура эмес болуп калды деп эле кыжалат болуп эле мен ырдай берсең десем, жок, туура эмес болуп калды дейт. Анан жакшылап ойноп көрүп, изилдеп көрсөм, чын эле туура эмес ойноп атып турмун да. Анан ошондо сездим мунун слухун абдан мындай күчтүү экенин. Болбосо нотаны билбейт, клавишаны элестете албай туруп, обондун туура эмес келе атканын байкаган да. Ошондон кийин сезип, жакшы ырга кызыгы бар экен да. Анан ырдаттым, слуху жакшы. Кичинекей кызымдын слуху жакшы эмес, бирок сүймөнчүктүү болуп, элге мындай жакшы сахнада жакшы көрүнүп, сүймөнчүктүү боло берет, бирок Аминанын музыкага шыгы, жөндөмү аябай жакшы. Бирок ошол мурдатан ойлойт элем, ошо башка кесип неси болсо, музыканы жөн гана мындай хобби катары алып кетсе деп ойлойт элем да. Бош убакытта ырдап турабыз деп эдиңерби? Сиздерден жакшы бир чыгарма күтсөк болобу? Апа темасында ырдап берели, Ибрагим Жоносовдун Алтын апа деген чыгармасы. Атыңдан кагылайын алтын апа, алыста жүргөнүмө сана тартпа. Максатым ар бир жаштын билим алуу, Азыркы гүлдөп турган ошол чакта. алтын апа, болбочу капа, кызым үчүн сана тартпа. Алтын апа, кат жазам сага, сен мен үчүн сана тартпа. Алтын апа, күнүгө үйдөн чыгып жолду кара, келсе экен деп жүргөндүрсүң мени самап. максатым адам болуу дал өзүңдөй, Элимдин керегине турган жарап. Алтын апа, болбочу капа, кызым үчүн сана тартпа. алтын апа, кат жазам сага, сен мен үчүн сана тартпа. Алтын апа. Көрсөтүүбүз жыйынтыкталып баратат. Амина, ишиңе ийгилиги, окууларыңа ийгилик, алдыда жакшы сонун сенин колуңан жаралган сонун көргөзмөлөрдү көрдүк. Мында ошондон жазба эл алдында сонун бир чебер устаз болуп чыкты деп айтат элек да. Сиздерге рахмат. Үй бүлөлүк бакыт. Мына ушундай жакшы кызды тарбиялап келатсыздар. Кудайым буйруса, эл алдына чыккан жакшы бир ата чыккан кыз болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз жыйынтыкталып баратат. Биздин өнөр көрсөтүүбүздүн карманы Амина Ашырбекова болду. Ал эми көрсөтүүбүз мындан аркы улантылмакчы. Саламатта калыңыздар.